Негизи ар бирөө 3 жумада бир продукт алышат да. Анан бир жолу эле жардам берип, анан кийин аларды калтырып кетмей жок. Алар көбүнчөсү иштей албайт, картаң адамдар же балдары оорукчан, майып, кыз келиндер. Алар иштей албаган үчүн аларды чыдап кете албайсың да. Аларга ар 3 жума сайын продукт алып келип берип туруш керек. Анан ошондуктан бир жума Военно Антоновка, Новопавловка жака барсам, бир жума Дордой жака, Арча-Бешик, Акурго, ошол жактарга. Бүгүн качандан бери Токмокко барам деп бара албай жүрдүм элем. Бүгүн Токмокко барып, тоже жардам берип келейин деген ой максат бар эле. Комду өзгөртүш үчүн ар бир адам өзүнөн башташ керек деп ойлойм. Эгер ар бир адам өзүн түз алып жүрсө, башка адамдарга жамандык кылбаса, колунан келгенче муктаж адамдарга жардам берсе, анан башкалар деле ошол адамдан үлгү алып, анан ошол жакшы жакка өзгөрүп, анан ком дагы өзгөрөт деп ойлойм. Комду өзгөртүш үчүн биз деле уже чоңоюп калдык. Кичинекей жаш балдар үчүн үлгү болушубуз керек. Мен апам деле ушундай иштер менен алек болгон дайым. Азыр деле колунан келген жардам берип келип атат адамдаргачы. Анан бизде Кыргызстандагы диабет, кан оорусу менен ооруган адамдар үчүн аябай көп нерсе кылган. Апам азыр деле кылып келип атат. Анан үй бүлөдө деле баары ар дайым жардам беришет да адамдаргачы. Анан өздөрү үйрөткөн да жардам бер деп. Анан каршы деле эмес, наоборот колдоп, туура иш кылып атасың деп ар дайым поддержка кылып турушат. Мен медакадемияда 6-курста окуйм. Уже 6-курсту бүтүп атам. Ошол окуудан тышкары убакыт болгондо ушинтип базарга барып, продукт алып, анан аны таратып жүрөм. Хобби катары болуп калды го. Бегимай өзү студент экенине карабай, кайрымдуулукту хобби катары тутуп, окуудан сырткаркы убактысын кайрымдуулукка арнайт. Биз продукталарды сатып алдык базарга барып. Азыр онкологияга келдик. Онкологиядан азыр Нуркыз эже менен Ясминаны Токмокко алып кетем. Андан аларды Токмокко алып барып, үйүнө чейин жеткирип, анан ошондон нары продукталарды таратып, кайра Бишкекке келем. Азыр мен келдим, азыр кирип атам, жаныңызга. Чыкпайт. Азирет Осмонов, Алтынбек Кубанычбеков, Таң маанай берүүсү.